Бүгүн бизде алгебра сабагы. Темабыз тригонометриялык функциялардын касиеттери. Силер менен Замира эже. Бүгүнкү сабакта аралыктан окутуу боюнча төмөнкү иштейбиз. Тригонометриялык функциялардын касиеттери менен таанышасыңар. Тригонометриялык функциялардын арасында кандай байланыштар бар экенин көрөсүңөр. Мисалдарды чыгарганды үйрөнөсүңөр. Биз бирдик айланада тригонометриялык функцияларды карайлы. Кыймылдагы ОБ радиусу оң багытка буруудан биз альфа бурчун алабыз. Альфа бурчу 0 градустан 2 пиге чейин өзгөрөт. Б чекитинин координаталары, x, y координаталары кандай өзгөрө тургандыгын көрөбүз. Б чекити айлананын жогору жагында болсо, мына биз көрүп турабыз. Анда ал y-тан көз каранды болот да, y айлананын жогору жагында оң маанилерди алат. Ал эми төмөнкү жагында болсо терс маанилерди алат. Бурчтун синусунун белгиси азыр y-тан көз каранды. Мына y-тан көз каранды болот. Ал эми бурчтун косинусунун белгиси x-тан көз каранды болот. Карайлы мына. Бурч биринчи чейректе турат. Б чекитинин ординатасы y оң. Экинчи чейректен бүтсө бурч, ал жерде да оң болот. Ал эми үчүнчү чейректе бүтсө бурч бул жака, анда y терс, төртүнчү чейректе дагы y терс болот. Косинус функциясын карайлы. Биз айттык, бурчтун косинусунун белгиси x-тан көз каранды деп. Мынакей Б чекитинин абсциссасынан көз каранды. Биринчи чейректе оң болот, экинчи чейректе терс, үчүнчү чейректе терс, төртүнчү чейректе кайрадан оң болот. Ал эми тангенс менен котангенс бул x, y-тан көз каранды болгондуктан тангенс дагы, котангенс дагы биринчи чейректе оң болушат. Ал эми экинчи чейректе y Б чекитинин ординатасы оң, ал эми абсциссасы терс болгондуктан экинчи чейректе терс болот. Үчүнчү чейректе бизде абсцисса дагы, ордината дагы терс болгондуктан оң болуп калат. X-тин Y-га болгон катышы, бул болсо X-тин Y-га болгон катышы экөө тең терс болгондо терс сан терс санга бөлсөк оң сан чыгат. Ал эми төртүнчү чейректе биздин Б чекитинин абсциссасы оң, ал эми ординатасы терс болгондуктан экөөнүн бири-бирине болгон катышы терс болот. Ошон үчүн тангенс, котангенс функцияларынын маанилери төртүнчү чейректе терс болот экен. Тригонометриялык функциялардын белгилерин изилдөөнүн жыйынтыгы төмөнкү таблицадан карайлы. Альфа бурчун биз айттык, 0дон баштап 2 пиге чейин өзгөрөт деп. Мынакей функциялар синус, косинус, тангенс, котангенсти карайбыз. Биринчи чейректе мынакей 0 градустан 90 градуска чейин ар бирөөнүн белгисин карайлы. Синус оң, косинус оң, тангенс, котангенс оң. Демек төртөө тең оң болот экен. Экинчи чейректе 90 градустан 180 градуска чейин, же болбосо радиандык ченмен 2 пиден пиге чейин синусубуз оң, косинус терс, тангенс терс жана котангенс терс. Үчүнчү чейректе 180 градустан 270 градуска чейинки бурчту карай турган болсок, анда синус оң экен. Үчүнчү чейректе синус терс экен, косинус терс экен, тангенс, котангенс оң экен. Төртүнчү чейректи карайлы. Төртүнчү чейрек 2ден пиден 2 пиге чейинки аралыкта белгилери синустуку терс, косинустуку оң, тангенстики оң, котангенстики терс. Эми ушул функциялардын баардыгын биз тригонометриялык функциялар деп атап коет экенбиз дагы. Ал функциялар жуп жана так болуп бөлүнүшөт экен. Азыр биз синус альфа бурчун карайлы, оң бурчту. Сааттын жебесине карама каршы бурулуудан пайда болгон альфа оң бурчун карай турган болсок, синус альфа y-га барабар болот экен. Ал эми синус биз
минус альфа десек, анда минус y барабар болот экен. Демек синус бул так функция. Косинус болсо оң бурч болгондо сааттын жебесине карама каршы бурулуудан болгондо плюс x-ка барабар экен. Ал эми терс бурч болгондо сааттын жебеси менен минус болгондо x деле дагы эле оң маанини алат экен. Демек косинус минус терс маанини бергенде аргументке биз оң маанини алсак, анда косинус жуп функция болуп калат экен. Тангенс функциясын карайлы. Мынакей оң болгондо биринчи чейректе оң болот. Ал эми терс бурчта алганда, мынакей x-тин y-га болгон катышы, y-тин x-га болгон катышы болгондуктан, эмен ординатаны абсцисс заганда, анын катышы терсти берет, ошон үчүн минус b-га барабар. Демек, тангенс терс бурчта алганда мааниси терс болот экен. Демек, тангенс так функция. Котангенс деле ошондой эле. Ага деген биз терс маани бергенде, биз котангенске дагы терс маани алат экенбиз. Котангенс дагы так функция болот. Мисалды карап көрөлү. Эгерде төмөнкү шарттар аткарылса дейт 12-көнүгүдө, синус дагы оң жана тангенс дагы оң болсо, бул шартты аткарууда бурч кайсыл чейректе бүтүүгө тийиш дейт. Мына синустун мааниси оң, тангенстин мааниси дагы оң. Демек, бурч биринчи чейректе бүтөт экен же биринчи чейректе жайгашкан болот экен. Экинчи тапшырмада косинус оң экен. Косинусту карайлы. Косинус терс экен. Мааниси. Тангенс дагы терс экен. Кайсыл жерде косинус дагы терс маанини алат, тангенс дагы терс маанини алат. Демек, экинчи чейректе мына косинус дагы терс, тангенс дагы терс маанини алып атат. Демек, экинчи чейректе бүтөт экен. Дагы башка көнүгүнү карайлы. Номер 15-көнүгү. Төмөнкү туюнтмалар кандай белгилерге ээ болушат дейт. Бул жерде биз синус 9-дан пи деп атат. Демек, радиандык чен менен берилиптир. Аны градуска айландыра турган болсок, пи 180 градуска барабар, 9-га бөлсөк, биринчи чейректе болот экен. Экинчи чейректе муну дагы градустук чембирдик айландырабыз дагы. Бул жерде косинус экинчи чейректе терс маанини алат экен. Ал эми үчүнчү мисалда болсо, муну дагы радианды градустук чембирдикке алсак, биринчи чейректе болот экен. Демек, балдар үйгө тапшырма окуу китебиндеги 164-беттеги 12-13 мисалды жана 13 таблицаны толтургула. Тригонометриялык функциялардын касиеттерин эске сактап калабыз. Бурчтун радиандык ченбирдигинен градустук ченбирдигине өткөндү кайталабыз, өткөндөгү теманы. Карантин учурунда үйдө олтур. Бул байланыш. Мени менен төмөндөгү YouTube'дан Дамир Эже деген сайт менен байланышсаңар болот. WhatsApp жана Telegram номерлери. Бул болсо электрондук почта. Саламатта калгыла.